Үйдөгү ар түрдүү себептерден улам келип чыккан жагымсыз жыттардан арылуу максатында бир топ ыкмаларды колдонуп келебиз. Ал эми бул кургак туман менен бөлмөнүн ичин жагымсыз жыттан арылтып, жыпар жыт тартуулоочу аппаратты Дастан Кыргызстанга биринчилерден болуп алып келген. Бул технологиянын аты, бизде айтып коебуз сухой туман деп. Сухой туман, эко туман эки аты бар да. Анан бул болсо турбина, бул машина атайын бул жидкостьти туман кылып чыгарчу аппарат да. А бул жидкостьта болсо составында спирт, химикалык добавкалар, анан дагы ар кандай ароматизаторлор камтылган да. Бунун максаты, эң негизги максаты бул жаман жыттарды кетирүү. Анан дезинфекциялоо да. Бул өзү Россиядан чыгат, Казан шаарынан. Ошол жактан алып келип, бул Кыргызстанга иштеп баштадык. Азыр мына обработка кылып бүттүк. Көк чайдын жыты менен азыр мындай жагымдуу жыт келип атат да. Бул туман азыр тарайт. Үйдү бир суткага калтыргандан кийин же болбосо жок дегенде бир түнгө калтыргандан кийин эртеңки күнгө уже кирип жашап колдоно берсе болот. Бул адамдарга эч кандай зыяны жок. Кургак туман 10-15 мүнөттүн ичинде тарап кетет. Ал эми жыт көп убакытка чейин сакталып турат. Туманды кое берүүдөн мурда терезелерди жаап коюу керек. Бир топ убакытка кармалган туман бөлмөнүн ичин дезинфекциялайт. Автоунааларда деле жагымсыз жыт маселеси жаралбай койбойт. Унааны деле дал ушул кичинекей аппарат менен көрсөтүлгөндөй ыкманы колдонууга болот. Атырларды илип коебуз. Анан мисалы машинада ар кандай жыт, кээ бирөө мисалы кымыз төгүп алат же башка нерсе төгүп алат. Кээ бирөө мисалы чылым чегет машинадан. Анан ошол жыттарды жаман жыт чыгып атса, тиги биз жакшы жытты да илип коебуз, анан экөө биригип алып башты айлантат да. А бул болсо андай эмес, ошолордон айырмаланып, бул жаман болгон жыттардын баарын өлтүрөт. Алардын баарын өлтүрүп туруп, анан өзү кайра баягы салонго нейтрализация деп коебуз. Эко туманды кой берердин алдында биз машинанын кондиционерин күйгүзөбүз. Машинаны оталдырган бойдон калтырып, кондиционерин күйгүзүп, анан абаны ичинен ала тургандай режимге коебуз. Анан эко туманды кой бергенде кондиционер аркылуу кирип, кондиционердик системаларды дагы бүт баарын тазалап кеткенге жөндөмдүү да. Аталган ароматизаторду колдонууда өзүңүзгө жаккан жытты да тандап алсаңыз болот. Ар кимге ар кандай запах жагат. Мисалы бирөөгө кофенин запахы жагат, бирөөгө башка мисалы апельсиндики жагат дегенде. Бул запахтардын мисалы эч кандай аллергия чакыра турган же болбосо кыжалат кыла турган эч кандай баягы жаман эмелер жок. Бул бардык лабораториялык экспертизалардан өткөн. Үйдүн бөлмөлөрүндөгү же автоунаанын салонундагы жагымсыз жыттан арылуу үчүн эффективдүү ыкма издеп жүрсөңүз, аталган аппараттын жардамына кайрылсаңыз болот. Акмарал Айипова, Алтынбек Кубанычбеков, Таң маанай программасы.